Кутманду кечиңиздер менен. Алдыңыздарда Сапар агай. Бүгүн 29. Мен өткөндө Алымбек датка, Курманжан датка жөнүндө кичине тарыхтан кеп коскондум эле. Абдулла бек жөнүндө. Бүгүнкү сөзүбүз Курманжан датка жана Алымбек датканын баласы камчы жөнүндө сөз козгойм. Мен эми эки окууну бүткөн, биринчиси физкультурный, экинчиси тарых. Эми көп жыл болду тарыхтан сабак бербей калганмын жана көп нерсени унутуп, туура эмес сүйлөсөм кечирим сураймын. Эми Кокон хандыгы 7 жерде, бул 7 дайча айтканда шаарды караган, 7 ключей Какания деп коет, ошонун ичинде Ташкент, Маргилан, Ош. Ал эми алайлыктарды, ичкиликтер дегенде алайлыктар эч качан ордо менен эсептешкен эмес. Наоборот, Кудай Аркандын ордосу алай менен эсептешкен. Эми бунун өлүмү боюнча мындайда тарыхты үңүп карап көрсөк, Камчыбекти аялы Асел айым. Булар бир күнү көч алмаштырып калат, бул деген жайлоого чыгышат. Бул жайлоого чыкканда дайыма Курманжан даткенебиз 5 убак намазын окуп, баштап чыгуучу, журт которуп, жайлоого мындайча айтканда. Ага чейин эми кыргыздардын ичинде дагы начар адамдар болгондо, ошо Кара Сакал деген ал убакта уже карательный отряддардын постору болгон, азыркы таможный. Булардын дейт көчүндө бермет бар, алтын бар, ошону тоссоңор дейт, алтын берметке ээ болосуңар деп жалгандарды айтып коюшат. Прапорщик Коршунов алт аскери менен анан көчтүн алдын тозуп чыгышат. Тозуп чыккандан кийин анан Асел айым менен Акбалбан болот да, Акбалбан таң калат да, кече эле биздин кожоюн менен камчы менен бирге мергенчиликке чыкты эле, бул эмнеси, муну эмне тону тескере кийилип калган деп. Анан кийин текшеребиз дейт, бир сыйра текшеришет. Текшергенден кийин сандыктагы күлүштү бергиле дейт. Дегенден бир айтат, сандыктагы күлүш дейт, бул Асел айымда дейт, бул камчынын аялы эң жакшы көргөн. Анан орустар болот да алтоо тең. Мусулман динин анча түшүнбөгөн, түшүнсө дагы теке бере албаган, келип гиде күлүчү дей бергенден Асел айым чачынды алып жүргөн болот да. Ушул жерде чоң ката кетирип коет да, чачын кыркы берет кылыч менен. Анан күлүштү алып келет. Күлүштөрдү алып келип атышат. Эч кандай бермет жок, эч кандай алтын жок. Значит, күнөө кимде? Күнөө орустарда. Ошондо Асел айым эмне Камчыбектин тузун таткан эр жигиттер жокпу? Мен 7 жашар балаңардын бетин карай эле келем, эми чачым кыркып койду. Бул мусулманчылыкка туура келбейт. Кана жигиттер дегенде Акбалбандын көзүнөн кан кайнап кетет. Ал уже доо жок, адам жок дейт. Бизге туура эмес доо кылды деп туруп, камчылап уруп, алтын тең өлтүрүп, ат баты менен көм салышат. Анан кийин адамдын күйүшү ушундай кыйын болот экен. Арадан 1 жыл өтөт. Дайынсыз жок болгондон дагы эле кыргыздарда саткындар бар да. Акыры бирөө анан кийин мени менен жүргүлө дейт, мен жерди 3 жолу тепкенде ошол жерде көмүлгөн болот деп айтып коет. Эми муну Кара Сакал образы кирилет. Ошенткенде анан Коршунов, бул жерде эми генерал Черняев, Куропаткин дегендер болгон. Ал убакта камчы Ошто болот. Анан буга суроо беришет, камчынын аты кандай ат дейт. Ошо солдаттарды өлтүрүп, Ошко барып кайтара келип калабы дегенде жөн эле келип калышат дейт да. Аты өтө күлүк. Ошко барып кайтара кечкурун алайда болуп калышы мүмкүн дейт. Ошентип эми азыркы Камчыбек түрмөсүндө Оштогу Пиян базарынын ылдыйында Камчыбекке түрмө курулат, муну өздөрү курушат. Анан кийин эми тез аранын ичинде эле сот болуп, солдаттар катар туруп чечимди чыгарууга бел байлашат. Ошондой эми Курманжан датка энебиздин
Онундай авторитети өтө укмуш болгон. Алымбек Датканыкы бул бектин балдары. Буларды жөн эле публично казит этиш эч качан мүмкүн болбогон. Ошондой эми өзүнүн адамдары, эми бул китепте жазган боюнча айтып атам, кандайдыр бир адамдардын негизинде булардын жибин түнү менен мындай бир катар кылып кетишкен дейт. Эртеси чыгып даргага турганда Акбалбан бар. Ошондо Курманжан Датка энебиздин келгени чындык. Ал аты менен басып келгенде эми камчы жаш болот да, апасын көрүп, жаштыгын эстеп, эне деген эне да жылуу сезим көрүп, энесинин жанына баргысы келип, энем гана мени сактап калат деген ишеничте болот. Ошондо алиги энебиздин эң чоң сөзү бул кинодо дагы барго. Качан бектин тукуму ажалга тике карабай эңкейип карайт эле. Сен бектин тукумусуң, ажалга тике карагын. Сен бексиң сен дейт. Кыргыз эли эч качан ажалдан коркуп бүрүшүп жер карап калган эмес. Мен сени эркек деп төрөгөмүн, эл үчүн төрөгөмүн. Ажалга тике кара деген сөзү бул чындык. Ошондо тез аранын ичинде даргасы бергенде жип үзүлүп калат. Бул илгерки Россия христианство дивинде христиандарда дагы, бул улуу Спартада дагы, Монголияда дагы. Эгер адамды дарга касканда жип үзүлүп калса, Кудайым кечирим берди деп аларды повторун эч качан аскан эмес. Муну дагы бузушат. Экинчи жолу өтө тездик менен асып, ушинтип асылып калат. Даргага асып коюшат Камчыбектичи. Эми караң, бектин балдары ажалга тике карап өлүмдү кабыл алды. Эми энени караң, Курманжан Датка энебиз ошону айтып коюп туруп эле баласын бир карап коюп, ошол жерден чыгып кетет. Мына эми бул Төлөгөн Касымбековдун тарыхый очерки. Эми мен көп жерден адассам дагы бир кечирим сураймын. Мына Камчыбек, Абдулла, Алымбек Датка, Курманжан Датка энелерибиз, керек болсо Курманжан Датка энебиз орустар менен жарашуу эмесине Санкт-Петербургка араба менен барып келген. Бул полковник деген звание алган. Сүйлөгөнүмүн максаты, көрдүңүздөрбү бизде кандай эр жигит бектер болгон. Камчыбек, Курманжан Датка энелерибиз, биз ошолордун урпактарыбыз. Биз дагы эч качан теңсизге, туура эмес нерселерге биз дагы туура жоопторду берип үйрөнүшүбүз керек. Анан сынган кылыч менен келди. Бул мектеп программасында бар болсо керек. Мен азыр тарыхтан сабак бербей калганмын көптөн бери. Бирок эми дагы китебин алып окуп чыгам. Бирок биз ушундай батырларыбызды унутпашыбыз керек. Курманжан Датка энебизге таазим. Алымбек Даткалардын арбактары бүт баарыбызды колдоп жүрсүн. Ал улуттук батыр. Төлөгөн Касымбеков 1000 жыл эмес, 10 миң жылда бир туула турган кыргыздын жазуучусу. Муну жазыш өтө кыйын жана өтө көп убакыттарды талап кылган. Төлөгөн Касымбековго ушундай тарыхый роман берген үчүн биз алдында милдеттүүбүз. Бул чыныгы тарых, бул Кокон хандыгында көп жылдап архивтерде жүргөн бул. Канча жылдары өткөн. Буларга